22-ноябрда климаттын өзгөрүшү боюнча глобалдык COP29 тараптардын конференциясы жыйынтыкталды. Андагы негизги темалар болуп, парник газдарынын эмиссиясын азайтуу боюнча чаралар, климатты каржылоо маселелери, энергетика тармагындагы технологиялык инновациялар жана климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүүгө багытталган жаштардын демилгелерин колдоо болду. Конференцияда Садыр Жапаров улуттук билдирүү жасап, Париж келишиминин ишке ашыруу боюнча макулдашылган жана каржылык жактан колдоого алынган чараларды көрүүгө чакырды. Ал тышкы карызды туруктуу өнүктүрүү долбоорлоруна алмаштыруу механизмин сунуштап, климаттын транстык фондун түзүү демилгесин көтөрдү. Климат жаатындагы эл аралык эксперттер президенттин демилгеси реалдуу экенин, бирок өнүккөн өлкөлөр Кыргызстандын каржысын ички экологиялык демилгелерге жумшаганга макул болуш үчүн өкмөт мүчөлөрү дагы да активдүү иштерди алып барышы керектигин белгилешет. Это совершенно реально, но это надо с этим активно работать. Бул реалдуу нерсе, бирок анын үстүндө активдүү иштеш керек. Бул боюнча ийгиликтүү жана ийгиликсиз мисалдар бар. Албетте, карыздын азыраак көлөмү жашыл бандта сакталып турат. Аны Кыргызстандын бандтарында да сактаса болот жана ал бир гана максаттуу колдонулуп, отчет ачык болот. Буга эч кандай тоскоолдуктар жок. Болгону Кыргызстандын өкмөтү, каржы министрлиги мунун үстүнөн катуу иштеши керек. Бул абдан туура, жакшы идея. Бирок Кыргызстан бөлгөн бардык каражат, мамлекет төлөп жаткан проценттер корголгон шотто сакталып, алар толугу менен максаттуу гана жумшалат деген мамлекеттик деңгээлде кепилдикти талап кылат. Меньше, чем долг, гораздо меньше, чем долг. И расходовать их на охрану природы. Климаттын өзгөрүшү температуранын жогорулашына, аба ырайынын кескин өзгөрүшүнө, деңиз деңгээлинин көтөрүлүшүнө алып келип, суу ташкыны, жер көчкү көйгөйлөрү күчөйт. Мисалы, быйыл Кыргызстандын бир катар облустарында, анын ичинде Ысык көлдө айылдарды, шаарларды суу ташкыны каптады. Адистер ысык көлдүктөр мындай көрүнүштөргө ыңгайлашуусу керек деп эсептешет. В отношении проблемы Ысык коля, проблема она давно идет. Ысык көлдөгү көйгөйдү айта турган болсок, бул көптөн бери келаткан маселе. Абанын температурасы өсүп, бул ысык көлдүн экосистемасына таасирин тийгизип жатат. Өзгөчө күнгөй ала тоо тарапка көбүрөөк таасир берүүдө. Буга байланыштуу быйыл ысык көлдө селдер, суу ташкындар көп болду. Бул дагы бир жолу биз пансионат, эс алуу жайларды салууда адаптациялык чараларды эске алышыбыз керек дегенди билдирет. Себеби биз ал жакта кымбат баалуу мейманкаларды куруп жатабыз. Бирок суу, инфраструктура жок калса кандай болот? Башкача айтканда, бул жерде климаттык экологиялык фактор абдан чоң маанини ойнойт. То есть здесь вопрос климатического, вопрос экологического фактора, он играет огромную роль.